Ишкерлер менен жеңил өнөр жайдын кызматкерлери активдүү иштеп жатышкандыктан Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагындагы экспорттук көрсөткүчтөрү жакшы болуп жатат деп билдирди Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жеңил өнөр жай ишканаларынын жетекчилери менен болгон жолугушууда. Тармакты өнүктүрүү үчүн мамлекет бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Кыргыз стиль жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз индустриянын жеңил өнөр жай багыттагы долбоорлордун бири. Бул долбоор 2022 жылдын 5 августунда колдоого алынып, ишкана өз ишин 20 августта баштады. Кыргыз стилдин негизги багыты пальто, күрмө, плащ сыяктуу сырт кийим тигүү, ошондой эле сюртук, пиджак жана кардигандарды тигүү. Ишканада өндүрүштүн ар бир стадиясында дыкат контроль жасалып, сатып алуучулардын талаптарын канааттандыруу жана сапаттын бийиктиги биринчи орунга коюлат. Компания бардык жактарда өзүнүн кардарларынын аймагын кеңейтип жатат десек жаңылышпайбыз. Учурда Кыргыз стиль өзүнүн фирмалык дүкөнүн ачууга жетишти. Бүгүнкү күндө Кыргыз стиль жоопкерчилиги чектелген коому 30 адамды иш менен камсыздады. Бул чек эмес, жылдын аягында алардын саны 80ге жетиши күтүлүүдө. Кыргыз индустрия ачык акционердик коому тарабынан ишке ашырылып жаткан өнөр жай саясатынын негизги багыттары ыңгайлуу инвестициялык жана бизнес климатты түзүү болуп саналат.